Я дочь Сипи. Мен Талаанын кызымын. Тала мага абдан көп нерсе берди. Дал ошол жерде мен жан дүйнөмдүн тынчтыгын табам. Дал ошол жерде мен өзүмдү ишенимдүү сезем. Когда я нахожусь Талаада жүргөндө ата бабаларымдын күчүн сезем. Я тот человек, который занимается исследованием антропологии питания. Мен көп жылдан бери тамактануу антропологиясын изилдеп келе жаткан адаммын. Казак болуп төрөлгөнүм менен элимдин бай маданий мурасы менен абдан сыймыктанам. Материалдык эмес, маданий мурасты изилдеген сайын элибиздин канчалык өзгөчө жана кайталангыс экенине улам тереңирээк көзүм жетет. Насколько уникален наш народ. Мое имя мне дала моя бабушка. Атымды мага чоң апам койгон. Айкерим. 8 жашка чейин чоң апамдын колунда чоңойдум. Ал мени өзгөчө тарбиялады. Балким биздин каада салттарды, казак элинин улуттук ашканасын сүйүүгө болгон кызыгуумду да мага дал ошол киши сиңиргендир. Я до сих пор не могу забыть вот этот вкус того горячего. Чоң апам мешке бышырган ысык нанды эритилген май менен майлап бергендеги даамды ушул күнгө чейин унута албайм. Анын 3 бурч формада бышырган боорсоктору, сүттүн өзүнө бышырылган сүт кесмеси эч качан эсимден кетпейт. Азыр кайсы бир жерден эритилген май сүйкөлгөн ысык нанды жеп калсам, көзүмө сөзсүз жаш айланат. Анткени бул мен үчүн эң кымбат баалалык эскерүүлөр. Ал ар кандай дары чөптөрдү өз колу менен терчүү. Мен болсо анын ар бир кыймылын кызыгуу менен карап турчумун. Мага мунун баары абдан кызык болчу. Эң негизгиси дастаркон деген эмне экенин мен үй бүлөмдөн түшүндүм. Биз көп балалуу үй бүлө элек. 4 кыз болчубуз. Атам дыйкан болуп жана тамак жасаганды абдан жакшы көрчү. 4 кызынын башын дастарконго чогултуп алып, өзү эт кууруп, ар кандай тамактарды даярдачу. Ал тамак жасоону чындап сүйчү. Айгерим мечтала быть учителем. Вот именно почему-то она... Айгерим мугалим болууну кыялданчу. Эмнегедир тарых мугалими болууну абдан каалачу. Көп китеп окучу. Ар кандай олимпиадаларга катышып, дайыма байгелүү орундарды алчу. Менимче чоң энебиздин, ата энемдин акылмандыгы бүгүн ага өткөн. Азыр ошол сапаттардын баары Айгеримде бар. Ал азыр биздин чоң энебиздей эле даанышман. Сейчас мудрая, как бабушка наша. Традиция собираться за одним дастарханом, я понимала, что это то место, где... Биз дасторкондун башына чогулуу салты бул биз бири-бирибизге өзгөчө жакын болгон жер экенин түшүнчүмүн. Бул бири-бирибизге ишенген жер. Баарыбыздын бир дасторкондун башына отуруп, баарылашып, бири-бирибиз менен кубанычыбызды, сезимдерибизди бөлүшө турган учурду күтүү дал ошол сезим, ошол биримдиктин күчү мени бул теманы тереңирээк изилдөөгө алып келди деп ойлойм. Потому чтобы я более глубже это изучала. И вот когда я изучала археология менен этнографиянын кесилишинде жайгашкан салттык ырым-жырымдарды изилдеп жүргөндө мени өзгөчө ырым-жырымдык тамак-аш темасы кызыктырчу. Айылдарды кыдырып, элден ырым-жырымдарда кандай тамактар даярдалчу, алардын тамактануу рациону кандай болгон, тамактануу тартиби кандай эле деп дайыма сурачумун. Балким ушунун баары бул тармакты тереңирээк изилдөөгө түрткү болду. Это даже может быть не просто одна история, а именно... Бул жөн гана бир окуя эмес, анын өзүнүн адис катары кандайча калыптанганынын тарыхы, өзүн колго ала билүү, адамдарды артынан ээрчитип кете билүү жөндөмү. Вести людей за собой. Каракымыз
Кара кымызды мурда териден жасалган сабаларда сакташкан. Ал сабаларды сары май, айрымдары казынын майы, кээ бирлери эритилген май менен майлашкан. Ошентип кымызды 5 жылга чейин сактоого мүмкүн болгон. Я работала в Павлодаре научным сотрудником. Было все хорошо. Мен Павлодарда илимий кызматкер болуп иштедим. Баары жакшы болчу. Ошондой эле материалдык эмес маданий мурасы лабораториясын жетектечүмүн. 2015-жылы Астанага көчүп келдим. Бул мен үчүн жашоомдогу жаңы этап болду. Ошол кезде мени улуттук музейге чакырышты. Бир жолу улуттук музейдин ошол кездеги мүдүрү Тархан Камзабекович кандайдыр бир иш-чара уюштурууну тапшырды. Мен отуруп эле келиңиздер, аженин түстүү боорусоктору аттуу мастер-класс өткөрөлү дедим. Ошондо жетекчим кызыктуу идея экен, өткөрөлү деди. Мой говорит, что-то интересное, говорит, давайте проведем. Мен казактын улуттук ашканасынын канчалык бай, ар түрдүү жана кызыктуу экенин баарына айтып жүрдүм. Ал кезде мага эч ким ишенчү эмес, бирок ушундай мастер-класстар, жолугушуулар жана даам татуулар аркылуу улуттук ашкананы жайылта баштадык. Акырында бул иш кеңири масштабтагы долбоорго айланды. Ошол учурда көптөр менин үстүмдөн күлүп, мунун баарын акылга сыйбаган идеялар дешчү. Ал кезде Казакстан Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгы белгиленип жаткан. Мен сөзсүз 25 өзгөчө улуттук тамактын бет ачарын өткөрөм деп талашып чыккам. Биз казактын улуттук ашканасынын 25 өзгөчө тамагын Казакстандагы дипломатиялык корпустун өкүлдөрүнө тааныштырдык. Бул чынында мамлекеттик деңгээлдеги ири иш-чара болду. Ошол жерде мен казактын улуттук ашканасы жумшак күч экенин, биздин ашкана өлкөнүн гастродипломатиясынын ажырагыс бөлүгү экенин айтып берүүгө мүмкүнчүлүк алдым. Как в тот момент мы, как ученые, как люди науки. Ошол убакта илим поз катары, илим тармагында иштеген адам катары жашоого каражат жетишчү эмес. Айлык акы абдан аз болчу. Ошондуктан түшкө чейин илимий институтта кызматкер болуп иштеп, кечинде кошумча ашпозчу болуп эмгектенчүмүн. Үйлөргө барып тамак жасап иштечүмүн. Кээде үй жыйначумун. Айрым учурларда ар кандай компанияларга барып, өзгөчө кыш мезгилинде таң эрте туруп тамак даярдап иштеп калчумун. Азыр мунун баарын жылмай эстейм. Период. Конечно, сейчас это я вспоминаю все это с улыбкой. Казахи всю жизнь жили в тандеме с природой. И тот стереотип, который существует сейчас, что только были молодые. Казак эли табият менен ар дайым эриш аркак жашаган. Азыр көпчүлүк казактын улуттук ашканасында сүт азыктары, дан азыктары жана эт тамактары гана болгон деген түшүнүк бар. Бирок бул туура эмес. Көчмөндөр жапайы өсүмдүктөрдү ар дайым тамак ашында колдонушкан. Туулган жер берген бардык нерсени, жалбырактарды, ар кандай чөптөрдү эт даярдоодо пайдаланышкан. Мисалы, жапайы карагатты көпүршик деп аталган өзгөчө даамдуу жана пайдалуу суусундукту жасоодо колдонушкан. Бул суусундукту төрөгөн энелердин төрөттөн кийин организми тез калыбына келиши үчүн беришкен. Ошондой эле талаада чалкан көп өсөт. Чалкан ашыкча нымды өзүнө сиңирип алуу касиетине ээ. Ошондуктан күзүндө этти чалканга ороп, андан соң бир аз түтүнгө кармашкан. Натыйжада ашыкча нымы жок, абдан даамдуу жана узак убакытка чейин бузулбай сакталган эт алынган. Бүгүнкү күндө биз илимпоздор катары ушул жапайы өсүмдүктөрдүн баарын изилдеп, ошол кездеги улуттук ашкана канчалык тең салмактуу жана туура түзүлгөнүнө дагы бир жолу ынануудабыз. Исследуем эти все дикоросы и понимаем, насколько сбалансированная и правильная кухня была. Дээрлик 15 жылдан бери экспедицияларга чыгып келем. Бул кең талаалар, бийик тоолор. Билесизби, дал ушул жерлер менин күч-кубат алган жайым. И когда я там нахожусь,
Я Ал жакта жүргөндө мен изилдөө иштерине гана эмес, жаңы долбоорлорду жаратууга да дем алам. какие-то новые проекты. В экспедиции этнографам часто местные жители Экспедицияларда этнографтарга жергиликтүү тургундар ар кандай улуттук тамактарды сунушташат. Балким айрымдар андан баш тартмак. Бирок Айгерим илимге, өзү изилдеп жаткан ишке ушунчалык берилген адам болгондуктан, менимче ал эч качан баш тартмак эмес. Аны башкалардан айырмалап турган өзгөчөлүгү дал ушул. никогда бы не отказалась. Ее это отличает. В 2018 году 2018-жылы мен мамлекет тарабынан колдоо алдым. Өкмөт менен экспедицияларымды толугу менен каржылады. Ошондо мен казакы ас, дастур мен дам аттуу китебимди жаза баштадым. 1 жыл бою бүтүндө Казакстанды кыдырып, бардык айылдарга барып, ушул рецепттерди чогулттум. Бүгүнкү күнгө чейин казактын улуттук тамактарынын 1,5 миңден ашык рецепти жыйналды. Все фотографии, которые в книге Казактын бирегей тагамдары китебинде бардык сүрөттөр боюнча айтсам, ар бир материалды Айгерим өзү кылдаттык менен иштеп чыгып, ар бир майда баратына чейин көз салып турган. Тамактарды даярдоо, туура сунуштоо боюнча өтө чоң эмгекти дал өзү жасады. Анткени бул анын пикири боюнча өтө маанилүү жагдай. Мен да бул оюна толугу менен кошулам. она считает, и я согласна с ней. Мен Казакстандын элине чын жүрөктөн терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени мен окумуштуу катары бул материалдардын баарын жөн гана чогултуп, аларды иретке келтирип, объективдүү эмгекке айланттым. Чынында болсо бул китепти Казакстандын эли жазды. Бул биздин апаларыбыз, үй кожойкелери. Алар өздөрүнүн билимдерин эч нерседен аябастан бөлүшүштү. Азырда кайсы жерге барбайын, алар тажрыйбалары менен бөлүшүп турушат. Мен алардын айткандарынын баарын кылдат жазып алам. Ар бир багыт боюнча эт азыктары, сүт азыктары тууралуу дагы өзүнчө монографиялар жарык көрөт деп абдан үмүттөнөм. Көп жылдан бери мен илим менен бизнести айкалыштырып иштеп келем. Окумуштуу катары изилдөө жүргүзөм, рецепттерди чогултам. Бүтүндөй Казакстан боюнча экспедицияларга чыгам. Бирок бул илимий изилдөөлөрдүн баарын сөзсүз түрдө практикага киргизем. Ашпозчулар менен кызматташам. Дал ушундай биргелешкен аракет аркылуу гана заманбап жаңы гастрономияны жарата алабыз. когда я только начинала казахскую кухню внедрять в ресторанный бизнес. Казактын улуттук ашканасын ресторан бизнесине жаңыдан киргизип баштаганда бир кадырлуу адам мага мындай деген эле: Айгерим, мен өмүрүмдө көп нерсени көрдүм, бирок бүгүн сага өзгөчө ыраазымын. Сен мага чоң энемдин колунан тамак жегендей, апамдын үйүнүн босогосуна кайра баргандай сезим тартууладың. Ошол учурда мен да өзүмдүн балалыктагы сезимдеримди, эскерүүлөрүмдү, адамдын жүрөгүн жылыткан ошол өзгөчө жылуулукту эстедим. Дал ошол сезим бардык адамдарды бириктирет. Биз ремюаж ыкмасы менен курутту канча жолу жасап көрсөк да, эң жакшысы кадимки ак курут экенин байкайбыз. Ал чөп кошулган түрүнө караганда алда канча узак сакталат. Чалкан кошуп көрүңүз. Чалкан мененби? Ооба, чалкан менен да көпкө сакталат. Анткени чалкан ашыкча нымды өзүнө сиңирип алат. Ооба, мен антисептик катары таасир этет го деп ойлоп турмун. Антисептиктик касиети да бар, бирок негизгиси ашыкча нымды өзүнө тартып алат. Всю гастрономию казахского народа составляло 3 главных направления. Это мясо, молоко и зерно. Казак элинин гастрономиясы 3 негизги багыттан турат. Алар эт, сүт жана дан азыктары. Ал эми жашоодогу эң маанилүү мезгил жаз келгенде, узак кыштан кийин бардык туугандар бир дасторкондун башына чогулуп, буудай көжө даярдашкан. Азыр аны Наурыз көжө деп да аташат. Бул 3 негизги азык бириккен жалгыз тамак. Дал ушул 3 азыктын айкалышы казак эли ар дайым биримдикке умтулган экенин көрсөтөт. Улуттук ашканада үй бүлөнү, урууну жана жалпы элди бириктирүү философиясы камтылган тамактар абдан көп. И вот очень много блюд, в которых заложена философия объединения семьи, объединения рода.
Через кулинарию можно узнать о быте, о культуре, о традициях, об уважении. Ашкана аркылуу элдин турмушун, маданиятын, каада салтын, бири-бирине болгон сый урматын таанып билүүгө болот. Анткени дастаркон адамдар бири-бирине ишеним арткан жер. Дастаркондун үстүндө эң маанилүү маселелер чечилген. Алардын эң башкысы ден соолук. Биздин улуттук ашкананын өзөгү пайдалуу азыктар. Бүгүн дүйнө суперфуд жөнүндө айтып жатат. Ал эми биздин эл кылымдар бою ошол суперфудтар менен азыктанып келген. Биздин ак алтыныбыз бул сүт. Биз сүт элибиз. Койдун, бээнин, төөнүн сүтү баа жеткис азык. Биздин эт табигый жайытта багылган малдан алынат. Казакстан өтө чоң өлкө. Ошондуктан бизде ушундай байлык бар. Түркүн чөптөр, түндүк, түштүк, батыш, чыгыш. Ар бир аймактын өзүнө гана таандык өзгөчөлүктөрү бар. Мына ушул биздин байлыгыбыз. Бул биздин маданиятыбыз. Бул сөзсүз эле сөз менен айтуунун кереги жок нерсе. Ашкана сөзсүз дипломатия. Тамактын даамын татып эле элдин меймандостугун, ар бир адамга ден соолук каалаган ниетин жана мунун баары канчалык баалуу экенин түшүнө алабыз. Анткени биз тамак аркылуу адамдарга сезим белек кылабыз. Ал сезимдер туулган үй, апанын мээрими, чоң эненин жыты менен байланышкан. Мен ар дайым казактын улуттук ашканасын изилдеп келдим. Казактын ашканасы беш бармак, куурдак жана боорсок менен гана чектелет деген сөздөргө эч качан макул болгон эмесмин. Мен анын андай эмес экенин, өтө көп кырдуу экенин, терең философияга ээ экенин айтып келдим. Бул жөн гана рецепттер эмес, бул азыктардын өзү, алардын тарыхы жана мааниси. Мен ушул билимди, ушул рецепттерди, ушул философияны тынымсыз издеп жүрдүм. Мунун баарын дүйнөгө көрсөтүп, айтып берүүнү абдан кааладым. Ошондуктан азыр мен кулинардык дипломатия боюнча ак ниет элчисимин. Кайсы өлкөгө барбайын, казактын улуттук ашканасы, анын философиясы тууралуу айтып, көрсөтүп, адамдарга даам таттырып келем. Анткени өлкөнү анын даамы аркылуу таанып билебиз. Также использовали в питании лохус калисный. Лохус калисный – это джиде, джигида. Тамак ашта жийде да кеңири колдонулган. Жийде ооздук кургаткан майда мөмө. Казакстандын аймагында ал майдарак болсо, түштүк аймактарда өңү күрөңүрөөк, мөмөсү ири жана эттүү болот. Бул жийденин агрономиялык касиеттерин кылдат изилдеп чыгып, анын негизинде илимий патент алдык. Ал патенттин негизинде кофенин жаңы аналагын иштеп чыктык. Жийденин мөмөсүн кууруп, демдегенде кофеге абдан окшоп, жыты жана даамы бай суусундук алынат. Бирок анда кофеин жок жана ал ден соолук үчүн абдан пайдалуу. Когда мы его завариваем, получается напиток. Он очень насыщенный, похожий на кофе, но там нету кофеина, и он очень полезный. Именно вот это направление, где теория и практика соединяются, дает мне уже... Теория менен практиканын айкалышы мага жаңы багыттарды ачып берди. Бүгүнкү күндө бизде кара чайдын, кофенин жана ар кандай татымалдардын аналогдору боюнча 10дон ашык илимий патент бар. Биз мунун баарын генетикалык жактан да изилдейбиз. Ашпозчулар, технологдор, нутрициологдор, дизайнерлер, архитекторлор, химиктер, математиктер, физиктер жана так илимдердин өкүлдөрү менен биргеликте иштеп, кызыктуу жаңы чечимдерди жана багыттарды жаратып жатабыз. Науками. Вот в тандеме со всеми мы уже создаем очень интересные решения и направления. А самым таким масштабным мероприятием это был Dame de Fest. Эң ири долбоорлордун бири кайрымдуулук максатындагы Dame de Fest фестивали болду. Ошол жерде мен үлпершек тамагын тааныштырдым. Үлпершек жылкынын жүрөгүнөн жасалган ырымдык тамак. Аны эне кызы узатылар алдында, кыз узатуу салтында даярдачу. Бул тамакты фестивалдын бардык конокторуна сунуштадык. Ошол күнү балдарга жардам берүү үчүн бир топ ири суммадагы кайрымдуулук каражаты чогулду. Мен үчүн бул өзгөчө бурулуш учур болду. Бул мага Айгерим, алдыга умтул, токтобо деген белги болду. Ну, наверное, она
всегда вовлечен. Ал эмне иш кылбасын ага бүт тили менен берилет. Дал ушул сапаты аны башкалардан айырмалап турат. Ал максатка умтулган адам. Мага эң жаккан дагы бир өзгөчөлүгү, ал ар дайым жаңы маалымат издеп, тынымсыз билим алууга умтулат. И она любит учиться. Изучаю, исследую это все и рассказываю всем. Мен мунун баарын изилдеп, үйрөнүп, адамдарга биздин улуттук ашкана бул ден соолук, биздин келечегибиз, биздин каада салтыбыз, тарыхыбыз экенин айтып келем. Биз ушул мурасыбызды көздүн карайындай сактап, өнүктүрүп, дүйнөгө таанытып, балдарыбызга үйрөтүп, аны менен сыймыктанышыбыз керек. Детям и гордиться этим.